Саламатсыздарбы, эфирде сиздин бизнесиңиздин өсүшүнө, бай болушуңузга жардам берүүчү бизнес башта программасы. Берүүнүн аты айтып тургандай, нөлдөн башта. Жеке бизнесиңди өнүктүр. Бүгүн биз сиздерге гүл көчөттөрүн олтургузуп, аны кантип, кандай жолдор менен каражаттап, үй бүлөлүк бюджетке кошумча киреше кошсо болорун көрсөтөбүз. Гүл өндүрүп сатуу сезон тандаганы менен кирешелүү. Жылдын жаз мезгилинде өстүрүп сатылса деле суроо талап жогору. Чыгашаны киреше кеминде 2 эсеге чейин кайтарат дешет. Жер тилкенин дагы кажети жок. Канаа гүлдөрүн үйүңүздө эле өстүрүп сата берсеңиз болот. Эгер өзүңүздүн жер үлүшүңүз болсо, андан да жакшы. Аз акча менен деле бизнестин бул түрүн баштап кетүүгө болот. Албетте, баштапкы чакан бизнести бара-бара кеңейтүү сиздин аракетиңизге көз каранды. Бөлмөдө өстүрүлүүчү гүлдөрдү бул биринчиден буга шык керек, кызыгуу керек. Анан эгер кызыгуу анан ошого шыгың болсо, аны сатууга дагы өзүнчө бир мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы үчүн мен гүл өстүрүүгө, мен өзүм жеке айтканда гүл өстүрүүгө эч кандай шыгым жок. Мен чыдабай эме болуп кетем, бирок кээ бир адамдар ушунчалык бул кандай десем, искусство десе да болот да. Искусство да болуп кетиши мүмкүн. А искусство билесиздер, канчалык сиз ошону өстүрүп, өнүктүрүп, чоңойтуп кылган, бул өзүнчө бир өнөр да. Эгер ошондой өнөрү бар адам болсо, бул гүл өстүрүп сатуу дагы киреше алып келүүчү бизнес болушу мүмкүн. Бул багыттан пайда табууга кызыккандар да көбөйдү. Гүл менен бизнес кылуу аз акча сарптап, көп киреше алууга мүмкүнчүлүк берген бизнес. Ошол эле убакта тынымсыз мээнетти да талап кылат. Башында гүлдү олтургузуу үчүн ылайыктуу жерди тандап, керектүү шартты түзүп, анан күч жумшап койсоңуз, кийин анын үзүрү мол боло баштаганын байкайсыз. Кадырман көрүүчү, биз азыр гүл өстүрүп, анын сырын билип, иш жүргүзүп келе жаткан ишкерлерге сапар тартабыз. Аңкыган гүлдөрдүн жети. Аларды жанынан көрүү өзгөчө керемет жаратат. Гүл жан дүйнөгө да, чөнтөккө да пайда келтирген өсүмдүк экен. А бирок аны өстүрүү бир кыйла түйшүк. Башка гүл өстүргөндөрдөн айырмаланып, Гүлназеже гүл өстүрүүнү жакшы өздөштүрүп алган. Биз баягы мен эми өзүбүзгө көнгөн, биздин климатта өскөн гүлдөрдү өстүргөндүктөн ошолордун эле эмесин билчүмүн. Кийин башка жактан, Голландиядан, мисалы Кытайдан ошол жактын гүлдөрүн алып келгенде кыйынчылыктар болгон биринчи албетте. Биздин климатка көнбөгөн, биздин өзүбүздүн эле топуракка өспөгөн гүлдөр. Кийин биз ошол жактын гүлдөрүн окуй баштадым. Окуп, азыр Кудайга шүгүр келген гүлдөрдү өзүбүзгө бат эле өздөштүрүп, бат эле кантип көбөйткөндүн жолдорун үйрөнүп, өстүргөндүн жолдорун үйрөтүп, мына келген эжелердин баягы кадырлардын дагы када үйрөткөнгө аракет жасап атам. Уже бизде баарыбыз билип калдык. Мисалы бир эле азалия гүлү аябай кыйын эмеде өскөн гүл экен да. Биздин шартка анча деле көнбөгөн. Мен бул гүлдү жай мезгилинде алып келип алыпмын өзү дагы. Жай мезгилинде алып келип, аны ошону көбөйтүү жолдорун билбестен эле кылып алып, бир-эки гүлүм ошо магазин ачкандан бери өзү болгону 4 эле гүлүм солууда да. Калган гүлдөрдү солутпаганга аракет кылдым. Ушул гүлүм 4 азалиям солуп калганда аябай жаман болгом. Ошону бир жыл үйрөндүм. Эми өзүм көбөйтүп, кичинекей рассадаларды кылып, өзүнүн биздин шартка көндүргөндүн жолдорун үйрөнүп, азыр эми Кудайга шүгүр өзүм үйдө көбөйтүп, гүлдөтүп, бир жылдан кийин өзүбүзгө көнгөндөн кийин алып келип магазинге коюп атам. Гүлдөрдүн араларын тазалап, куурап калгандарын ыргытып, өзгөчө мээнет менен кароо керек. Гүлназеже 11 жылдан бери гүл өстүрүп, гүлдөр менен сырдашып келет. Гүлгө ар дайым суроо талап күч болгондуктан гүлдөрдүн түрүн өстүргөн. Өзү башында бул менин хоббим болчу. Гүл сатам деген оюмда деле болгон эмес. Өзүм 11 жылдан бери гүл өстүрүп, биринчи гүлдөрдү фиалка өстүргөм. Фиалка аябай көбөйүп кетип, өзүм фиалканын эле 30 түрүнөн 300 дана фиалка болуп кеткенден анан үйдөн эле коңшу кыздар алып кетип
Анан үйүңө келгенге ыңгайсыз болот экенбиз, бир дүкөн эле ачып койбойсуң, ошол жактан алып кетели деп жүрүшүп, тамашалап жүрүп эле анан ушинтип дүкөн ачып, өзүм өстүргөн гүлдөрдү сатып, ошентип эле анан хоббим бизнеске айланып кеткен. Күнөсканаңыз болсо жакшы, эгер жок болсо жылуу бөлмөдө гүлдөрдү өстүрдүңүз. Эми сатуу жолдорунда ойлонуу керек. Башка атаандаштардан айырмалануу үчүн кандай ыкмаларды ойлоп чыкса болот? Сөзсүз түрдө азыркы убакта интернет каналдарын колдонуш керек, сөзсүз түрдө. Социалдык тармактарды колдонуш керек, сөзсүз түрдө. Себеби биздин жашообуз азыр социалдык тармактар менен интернет тармагында курчап кетип атат да. Бул интернет тармагынан баары эле издей баштап атат. Анан акысы дагы анчалык чоң деле болбойт интернет аркылуу. Ар кандай рекламалык площадкалар бар, ошол жактардан коюп, контакттарды коюп, сүрөттөрүн киргизип, видеолорун киргизип, сатуу элге жайылтып көрсөтө берсе, өзүнүн кардарлары ниша деп коет, өзүнүн нишасын таба алат. Гүлдөрдү өстүрүүдө, гүлдөрдү тартуулоодо, ичине мүмкүн ар кандай шириндиктерди салып сатуудабы, же болбосо упаковкасын коробкаларга салып, аябай башкача кылып сатуудабы, ошондой тажрыйбаларды алып, жаңы продукция кылып ойлоп тапса, бул продукция аябай популярдуу болот да. Ошол бир нече ыкмаларды колдонуп, өзгөчөлөнүш керек негизи. Анан андай точкалар аябай көп өзү. Себеби дегенде бул бизнестерди баштоо салыштырмалуу оңой. Ошондуктан көп адам, өнөрү бар адамдар бул гүл өстүрүү бизнести баштап кетишет. Гүл көчөттөр жашына жана чет жактан алып келгенине карата бааланат. Азыркы тапта кымбат гүлдөр 1000 сомдон ашса, арзаны 150 сомдон турат. Демек, ар бир түбү акча. Эгер болжолду эсептеп көрө турган болсок, 1000 гүл өстүрүп, 200 сомдон сатсаңыз, 200 000 табасыз. Азыркы биздин экологияда бөлмө гүлдөрү абдан керектүү. Анткени алар өзүнүн сулуулугу менен позитивдүү маанай, сергектик тартуулап, үйдөгү аураны, кер абаны тазалап, нымдаштырып турат. Микробтордон куткарат. Алдыда бизнесчиден кеңеш рубрикасы. Гүлдөрдү адам сыяктуу аны жакшы карап, туура тамактандыруу керек. Бардык өсүмдүктөр таттууну жакшы көрүшөт. Ошондуктан ар бир гүлгө диаметри 10 см болгон гүл идишине 0,5 чай кашык шекерди 1 стакан сууга чалып, бир жумада идиштеги гүлгө куюп койсоңуздар болот. Гүлдүн тамыры бекем жана жакшы гүлдөш үчүн 1 литр сууга 1 чай кашык кастер майын гүлгө бир жумада 1 куюп турса, өсүмү жакшы жана бат болот. Бөлмө гүлдөрүнүн иммунитетин көтөрүш үчүн 1 таблетка аспиринди 1 литр сууга эзип куюп турса дагы жакшы өсөт. Гүл көчөттөрүнө үй кожойкелери да туруктуу кардар эсептелет. Сезонуна карап гүлдүн ар кыл түрүн сатып алгандар бар. Ишкерликтин бул түрүн баштайм дегендер эң оболу күнөскана же болбосо бөлмөңүздүн ичин пайдалансаңыз деле болот. Андан соң гүлдөрдүн өтүмдүүлүгүнө жараша көчөт олтургузасыз. Урук деле сепсеңиз болот. Демек, мына ушинтип гүл олтургузуп өстүрүүнү жолго койдуңуз. Гүл көчөттөрү жылуу, жакшы шарттагы бардык эле жерде өсө берет. Болгону кардар сизди таап барышын эске алыңыз. Кайсыл жерде жайгашпаңыз, көчөттөрүңүздү жарнамалоону унутпаңыз. Жеке чакан гүл дүкөн ачууну да колго алсаңыз болот. Үйдөн деле кардарлар алып кетиши мүмкүн деңизчи. Бирок көпчүлүгү алыс жерге издеп барбастыгы анык. Негизги чыгымдарыңыз урукка же көчөткө, дары-дармекке жана албетте жер тилкеге сарпталат. Анан дагы гүл жылуу жерде турат эмеспи? Андыктан ичин жылытууга көмүр алып турасыз. Чыгашаны киреше каптайт. Эми бул бөлмөдө өсүүчү гүлдөрдүн сезондугу жок. Өстүрүү боюнча, өндүрүү боюнча, өстүрүү боюнча сезону жок. Себеп дегенде уруктан же кичинекей көчөттөн өстүрүп туруп, бөлмөнүн ичинде эле жанагындай искусственное освещение кылып туруп эле өстүрсө боло берет. Бирок сатууда өзүнүн сезондук убакыттары бар. Мисалы үчүн гүлдөрдү биринчи иретте жазында жакшы сатып алышат. Бул мартта, 8 мартка байланыштуу. Же болбосо сүйүшкөн күндөрүнө байланыштуу, же болбосо сентябрда мектеп окуучулары, университет студенттери өздөрүнүн мекемелерин барууда белек кылып алып барганга чоң муктаждыктары бар. Мугалимдерине, ата-энелерине жана башка
адамдарга. Ошол убакыттар сезон, жакшы сезон болуп эсептелинет. Бул эрте жаз жана кеч эрте күз. Бирок ал сезонду маркетинг жолдору менен сиздер сезон өзүңүз кайра сезон кылып жасап алсаңыз болот. Мисалы үчүн гүлдөрдү өзгөчө кылып өстүрүп, чет өлкөлүк тажрыйбаларды алып, кандай жолдору бар экен карап, кызыктуу кылып, элден өзгөчөлүк кылып, белек кылып, жыл бою ошону даярдаса, ал продукцияны сезонуна карабай сатып алганга көбү умтула берет. Албетте, сиз гүлдү өстүрүү менен анын сатуудагы өзгөчө эл таап келе алчу ордуңуз болуш керек эмеспи? Ал үчүн сиздин жайгашкан ордуңуз жана гүлдөр жакшы туруусу үчүн ички жылуулук башкы орунда. Сиз бир гана гүлдөрдүн өзүн эле тизип албастан, ошол эле гүл олтургузуучу идиштерди да кошуп койсоңуз, сөзсүз сатып алышары анык. Анда сырткары гүл олтургузган адам кара топуракты сөзсүз түрдө алат. Ал топурактын 1 килограммын 20 сомдон сатсаңыз, бул да сизге кошумча киреше. Эксперттердин пикирин угуп, ушул тармакты өздөштүрүп кеткен бизнесмендердин тажрыйбасын пайдалансаңыз, сиз ишкерсиз. Демек, бул ишкерликти баштоого канча каражат кетет, болжолдуу түрдө эсептеп көрөлү. Керектүү маалыматтарды жазып алууга туура келет. Калем сабыңызды даярдаңыз. Дагы бир жагдай, мыйзамдуу түрдө ишкер катары катталып алганыңыз оң. Беш гүлдү алалы. Анткени бир таңгакта 5 дана урук болот. Уруктун бир таңгагы 50 сом. Чым көң, кичи парниги менен 200 сом. Топурак 20 сом. Идиштер 5 данасы 20 сомдон 100 сом. Жер семирткич азыктар жана курт кумурска үчүн дарылар 60 сом. Ал эми гүл сатуудагы чакан бир бутик ачууга токтолсоңуз, анын чыгымдарын болжолдуу эсептеп көрөлү. 5 квадрат метр жердин ижара акысы 3000 сом. Жылытуучу меч 5000 сом. Аны койдуруу 2000 сом. Контейнер 10 тонналыгы 15000 сом. Ички жасалгасы үчүн керектүүчү каражаттарга 10000 сом. Баарын кошкондо 35000 сом. Ошондо жалпы сумманы кошкондо 35430 сом. Урматтуу көрөрман, бизнес башта программасына келтирилген сандар болжолдуу гана. Эгер ишкерликтин ушул түрүн баштайын деп жатсаңыз, шартка карап сандар өзгөрүшү мүмкүн. Бизнестин бул түрүн баштайм дегендер адегенде патент алыш керек. Патент ыктыярдуу жана милдеттүү болуп бөлүнөт. Суммасы ишкердиктин түрүнө карап 350 сомдон 35000 сомго чейин жетет. Патентти кантип ачат? Кеңири маалыматты графика түрүндө түшүндүрүп беребиз. Алгач жашаган аймагыңыздагы салык кызматына барасыз. Ал жерден бирдиктүү терезе тейлөө борборун табышыңыз керек. Аларга тиешелүү документтерди тапшырасыз. Ыктыярдуу патент үчүн паспорттун көчүрмөсү, бир дана 3-4 өлчөмдөгү сүрөт, салык төлөгөндүгү тууралуу дүмүрчөк, квитанция, жашаган жериндеги стат комитетте катталгандыгы жөнүндөгү күбөлүктүн көчүрмөсү, эгер бар болсо. Милдеттүү патент үчүн паспорттун көчүрмөсү, бир дана 3-4 өлчөмдөгү сүрөт, салык төлөгөндүгү тууралуу дүмүрчөк, квитанция, жашаган жериндеги стат комитетте катталгандыгы жөнүндөгү күбөлүктүн көчүрмөсү, эгер бар болсо. Лицензиянын көчүрмөсү, зарыл болгон учурда. Эгер ушул документтерди алсаңыз, мыйзам чегинде иш жүргүзгөн толук кандуу жеке ишкер болосуз. Айрымдар кооздук үчүн, айрымдар дарылык үчүн, дагы бирөөлөр бизнес үчүн гүл өстүрсө, бул ишти хобби катары көргөндөр да бар. Окумуштуулардын изилдөөлөрүнө караганда, гүлдөр адамдын маанайын көтөрүп, мээдеги албуутанууну, нервтик жарылууну тынчтандырат экен. Урматтуу көрөрман, биз бул чыгарылышыбызда гүл өстүрүп, тагыраагы бөлмө гүлдөрүн сатып, андан кантип киреше тапса болору туурасында кеп кылдык. Албетте, ишкерликтин бул түрүн баштайм десеңиз, аракет кылыңыз. Бизнес адам тандабайт. Болгону сиз мүмкүнчүлүктөрүңүздү туура пайдаланып, ишкерликти коркпостон баштап көрүңүз. Баштаган ишиңиз ийгиликтүү болсун. Бул чыгарылышты кайталап Ынтымак медианын YouTube'дагы каналынан көрсөңүз болот. Лайк басып бөлүшүүнү да унутпаңыз. Сунуш пикир, каалоолор үчүн төмөндөгү даректер кызматта. Аман туруңуздар.